Чек арада жайгашкан Баткен районунун Достук айылынын жашоочулары Кыргызстанда уюлдук байланыш пайда болгондон бери Тажикстандын уюлдук компаниялары аркылуу өз жакындары менен байланышат. Себеби калктын саны аз болгондуктан Кыргызстандын компаниялары байланыш түйүндөрүн орнотуудан баш тартышкан. Бизде Кыргызстандын байланыш связь жок. Айрыкча жок. Ушул маселе боюнча биз көп кайрылдык да. Мана Мегакомго да бардым. Куат деген бала экен. Барып эме кылсак населением аз деди да. Элдин саны аз, ошого байланыштуу. Биз кое албайбыз дегенде кылып ачык айкын айтып койду. Буга катар эле Кыргызстандын телеканалдары да көрсөтпөйт экен. Бул маселени чечүү үчүн өкмөт тарабынан айыл ичине атайын аппарат орнотулган. Андан да аналогдук байланыш аркылуу бир эле канал көрсөтөт. Айыл тургундары ушул жылы аналогдук эфирлер өчүрүлүп, санарип көп өткөндө бул каналда көрсөтпөй калабы деп чочулууда. Бизде бир эле ушул Кыргызстан, КТРден башка каналдар тартпайт. Биздин айыл чуңкурдагы ошол тоолор тосуп калат экен да. Бир эле Кыргызстан ушул КТРди көрөбүз да. Билбейм, эртең аналыгы өчүп спутниги өтө турган болсо, вообще эле көрбөй калабызбы деп коркуп жүрөбүз. Мана бизде бир КТРкада гана көрөбүз. Бул дагы мынайте Барабанский деп, ошонун аркылуу эле көрүнүп турат. Ал деле жалчытпайт да. Мана биз Баткенге барабыз, Самаркандке, башка айылдарга барсак, көрүп ошо конокко барасың, кандай болбосун туруп алып, биздин айылда ушундай связь болсо көптөгөн жаңылыктарды көрөт элек дейбиз да. Мындан сырткары Достуктун 400дөй тургуну айыл түптөлгөндөн бери эле Ак Суу дарыясынын суусун ичүүчү суу катары пайдаланып келишет. Союз мезгилинен тартып дарыя жээгинде айылдар көбөйүп, суу булгана баштаган. Бул дарыя 10 айылдан келип, мына ушул Достук айылынан өтөт. Кыш мезгили болгондуктан бүгүнкү күндө жер астындагы саркынды суулар агып турат. Ал эми айыл эле мына ушул саркынды суулардан жана таштандыга толгон дарыядан суу ичүүгө бүгүнкү күндө аргасыз болууда. Азыр бул полный мусор келип атат, бизге отход келип атат. Үстүбүздө канча миң эл жашайт. Тажиги да, кыргызы да полный айылды аралап анан бизге келип атат да. Мына ошо Көкташтан бери суу жок азыр. Көкташтан нажага көлгө кетет. Көлдө мындан айланып миң булак, миң өрүк суур чөркүп полный айылды аралап ошол жактан отход түшүп келип атат. Мына азыр көрдүңөр, мына мусорду көрдүңөр, ошо мусордун астынан суу өтүп атат. Жактан биз ичип атабыз. Биз ичип атабыз, мына мал ичип атат. Жашыбыз, чоңубуз баары ушундан ичип атабыз. 2013 жылдан бери Баткен облусундагы өзгөчө макам алган айылдардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн жыл сайын бюджеттен 100 миллион сомдон акча бөлүнүп жатат. Булардын катарында Достук айылы да бар. Телекөрсөтүү жана телефон байланыштары менен камсыздоо боюнча бүгүнкү күндө областта 19 айыл калган. 2 жыл аралыгында бул айылдарга да жеткирилет дейт областтык бийлик өкүлү. Телевидение, телефон, ушул байланыштар болгондо азыркы күндө болгону 19 айыл калган. Ошонун ичинде Достук айылы дагы бар. Телефон маселеси бул өкмөттүк деңгээлде чечиле турган маселе. Азыркы күндө бизде телеком аркылуу жаңы программа иштетип атат, азыр программа иштелип атат. Ошо программалар боюнча булар менимче 2 жылдын ичинде калган ошо 19 айылыбызга толугу менен жеткириш керек. 2012 жылы Баткен областынын 51 айылы чек арада жайгашкандыктан өзгөчө макам берилип, жогорку кеңеш тарабынан бекитилген. Бирок жободо көрсөтүлгөн жеңилдиктер жана жардамдар айыл тургундарына карала элек. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен району.